2010 жылы июнь окуясында милиция Адыл Султановду өлтүргөн адам 2 жылдан бери Түркияда кармалып жатат. Бул туурасында парламенттин бүгүнкү өкмөт башчысынын катышуусундагы жыйынында Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев билдирди деп маалымдады бир топ жалпыга маалымдоо каражаттары. Анын айтуусунда Токтойсынов деген кылмышкерге ушул кандуу окуядан 6 жыл өткөнүнө карабай чара көрүлбөй жатат. Төрөбаев мунун себебин премьер-министр менен башка прокуратурадан сурады. Алар бул туурасында азыр маалыматты жоктугун, кийин жооп айтышарын билдиришти. Бакыт Төрөбаев ошондой эле премьер-министрдин аймактардагы шаар мэрлерин кызматтан мыйзамсыз бошотуп жатканын айтып, мыйзамдуулукту сактоого чакырды. Сиз буйрук чыгарып атканда сизге буйруктун долбоорун ким даярдап берет? Аппарат. Анда аппараттын кызматкерлерин ким даярдаган буйрук? Каракөлдүн шаарынын мэрин кызматтан алыш боюнча мыйзамсыз деп мен эсептейм. Бул мыйзамсыз жумуштан алынды. Анткени сиз мэрди жумуштан ала албайсыз. Анткени ал жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары макулдугу жок. Ошону сиз карап коюңуз. Рахмат.